угармандары, поэзия сүйүүчүлөр. Бүгүн бизде өтө жакшы бир саамалык болуп отурат. Жакшы күн болуп отурат. Китеп той. Замира Кашкариева аттуу эжекебиздин китеп тою. Эзертеден эле кыргыз элибиз сөз баалаган, сөз тактаган, ойду ушундай топтогон жакшы адамдардан болуп келген. Кыргыз эли ушундай калп болгон экен. Жоо келсе, кыздарынын нурунун жүзүнө жоо дагы кайтып кеткен экен да, баягы тиелекте жан балкыган деген чап электе жоо качкан деген ошол биздин кыргыз элибизге тиешелүү экен да. Анан бүгүн жөнөкөй адамдар келип отурган жок, жалаң ушул жүрөгүнүн түпкүрүнө сөз каткан, сөздү ушундай кылып түзмектештирип, уйкаштырып, куюлуштуруп сүйлөгөн, анан талант баалаган адамдар келип отурасыздар. Баарыңыздар куш келипсиздер. Бүгүнкү Замира Кашкариеванын кечесин ачык деп жарыялайбыз. Анда эмесе авторго сөз берели дагы, андан карай улайлы. Күнүңүздөр менен дагы бир жолу жакшы жүрөсүздөрбү, амансыздарбы? Мен башында өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, мен ошол өмүр бою эле фармацевтика тармагында ошол окуу жайын бүтүп, ошол тармак боюнча адис болуп иштеп келем. Бирок ошол өзүмдүн атам өрө жазып калганга байланыштуу ошол ген аркылуу өтүлгөн болуш керек. Негизи анан бул чыгармачылыкка мен негизи аз эле болду деп калгам. Анан ошол бул биринчи эле китебим чыкты. Анан бирок негизи айтат го, кээ бирлер нар жактан аябай өзүнө талант берилет, Кудай тарабынан. Бирок ошол 1-2% талант берилет экен, калганы эмгек кылыш керек экен да. Эмгек менен ошол талантты багып, өстүрүп эметсең, андан кийин ошол бир ийгиликке жетишет экенсиң да. Анан ал эми карабай эле таштап койсоң, ал деле калып калат экен. Анан ошол эми өзүмдүн жазып жүргөн ырларым бар болчу. Анан бул Самара кызыбыз биринчиден ага чейин Бактыгүлдү айтып коеюнчу. Биздин Москва кайрыктарынын координатору Бактыгүл Сале кызы. Мен ушул анча-мынча жазган ырларымды окуп көрүп, анан сен деле жазат турбайсың, бизде ушундай Москва кайрыктары деген бар, сен ошого кошоюн деп калды. Ошол аркылуу мен ушул Москва кайрыктарына кошулуп калдым. Бул кайрыкта чындыгында аябай кыйын акындар бар. Ошол кайрыктардан дагы сабак алдым деп айтсам болот да. Анан ошол эле убакта бул Самара өзүбүздүн карасы болуп, өзүм сиңдим. Анан мурда деле таанып жүргөн. Анан эже сиз деген ырларыңыз барбы, китеп чыгаралы деп айтып калды. Анан мен ой жок, мен китеп чыгарганга мен даяр эмесмин десем болбой эле, жок алып келиңиз, мен көрөйүн ырларыңызды деп эле ошол редактор болуп Самаранын эмеси менен чыгып калды да ошол китеп. Жасантып койду. Жасантып койду. Анан ошол баардык эле нерсе Кудайдын каалоосу менен болот экен. Ушундай болуш керек экен да. Бир китеп чыгыш керек экен. Анан мен өзүм ооруп калып, бир жыл болуп калды Бишкектемин. Анан бияка бул балдарым бар. Балдарыма келип неберелүү болдум жакында эле. Ошого келсем дагы эле Самара болбой эле, эже жок, мен эми негизи бул китептин эмесин Бишкектен өткөргөн болчумун. Презентациясы Бишкектен өттү. Мен аякка барып чүй кайрыктарына кошулуп алганмын. Анан ошо, анан бияка келсем Самара болбой эле, жок, эже бияктан дагы өткөрөбүз деп эле муну уюштуруп койду. Ошо рахмат сага. Жакшынын шарапаты дегендей, ошол сиздердей болгон жакшы адамдарга кошулганыма аябай кубанычтамын. Ушундай сиңдим бар экенине мен сыймыктанамын. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм.
Анан убактыңыздарды бөлүп бүгүн ушинтип келип бергениңиздерге чоң рахмат, таазим этебиз. Негизи бул таланттуулар чөйрөсүндө ыр сактаган, ырды баалаган адамдар, ар бир сөздүн түбүнө түнөп, сөздү таптаган адамдар саналуу эле да. Негизи поэзия бир керемет аалам деп айтылат, кири кол менен кармаса болбой турган нерсе экен да. Ар бир адам эле баягы бир жазуучунун жакшы сөзү бар эмеспи? 1% шык, 99% аракет деген. Ар бир адам өзү аракет кылса, ушул жакшы бир деңгээлерге жетет экен да. Анан жүрөгүндөгү оргуштаган нерсесин ар ким аркылуу чыгарат экен. Кимдир бирөө күндөлүк чиймелейт экен, кимдир бирөө ырдайт экен, дагы бирөө ыр жазып деген сыяктуу, дагы бирөө сүрөт тартат дегендей. Ошон үчүн кимге кандай касиет, Алла Тааланын тарабынан кандай касиет берилген болсо, ошону бизге ушуну чыгар деп берет экен да. Психологияда деле айтылат. Мисалы, төкмөчү төкмөлүгүн кылсын, манасчы манас айтып элге жеткизсин менин сөзүмдү деген жерлер бар да. Анан ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүнөн оргуп чыккан ыры, сыры болот. Аны ар ким аркылуу жеткирет да. Ошол мээдеги топтолгон ойлор, сезимдер жамгырдын тамчысындай болуп, ыр болуп төгүлөт экен да. Ошол биздин жеңишибиз болот экен. Анан жакшы бир сөз бар эмеспи? Ар бир күндө кайталанган сырлар, ар адамдын сактап жүргөн сырлар. Адамзаттын билгиң келсе кадырын жакшылардын саптарынан табылар деген жакшы ыр бар. Анан Замира эже жөнүндө айта турган болсом, бул эже өзү мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгон адам, атасын дагы таанып калдым. Китеби чыкты жакында, андырлары дагы бул китепке кошулуп калды. Кара суу кайрыктары деп жакында эле биз китебибиз чыкты, Дилергүү деп. Ошол китепке дагы атамыздын ырлары кошулду, эженин өзүнүн ырлары кошулду. Бул дагы жакшы бир самал. Анан баягы көч бара-бара түзөлөт деген жакшы бир сөз бар. Хадисте дагы айтылат го. 3 нерсе жеринде колдонулбаса, ал зыянга учуроочулар дейт. Алардын бири хадис аяттар жана ушул макал лакаптар экен да. Биздин кыргыз элибизде дагы ушул макал лакаптар жеринде колдонулбаса, алар зыянга учуроочулар деп. Бул деген кандай маани билдирет? Биздин кыргыз эли макалды өтө баалап, бир гана баалабастан ошол нерсени толук менен изучать этип чыгып, башынан өткөрүп, жасап жазбай, жашап жаз деген ошол да. Акындардын сөзү бар. Жасап жазбай, жашап жазышат деген ошол нерсе дагы макалда бар. Анткени биздин ата-бабаларыбыз ар бир макалды өзүнчө жашап тургандан кийин бизге жеткирген экен да. Ошол нерсе урпактан урпакка келип аткан ушул экен. Анда эмесе сөзүмдү аксакалыбыз дагы биздин Москва кайрыктарынын ардагер мүчөсү, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун жана Россия жазуучулар союзунун мүчөсү, биздин төрүбүздүн көркү аксакалыбыз, ардагерибиз ушул Акрам Турдубаевга сөз берели. Эмне болсо да бүгүн сенин майрамың, бул китеп мен ойлойм чыгармачыл адамдын баласы менен барабар нерсе деп. Бул сенин жүрөгүңдө жүрүп көп жылдар эме кылып, мына өзүң кыргыз интеллигенциясынын семьясында төрөлгөн кыз экенсиң. Ошол ата бабаңан өткөн эмелер, алган тарбияң, ошолордун сени кыйнап жүргөн ойлор ушул китебиңе кирген деп ойлоймун. Чыгармачылыгың менен чынын айтсам анчалык эле көп тааныш эмесмин. Бир эмелерде интернет аркылуу мүмкүн бир жерлерде көрүп калгам, анчалык эме эмес. Бирок эме. Бар экен, кечирээк болсо дагы чыгарыпсың да. Бул ошол сенин каныңда жаткан нерсе, ойгонуп бакыры тынчтык бербей чыкканы ушул. Эми ушул
койгон кадамыңда токтоп калбастан мындан ары дагы көп изденсең деген ойдомун. Биздин чыгармачылар азыр жаштарыбыз ушунчалык өзүп келатат. Арабызда өтө мындай өзүн тарбияласа эртең жакшы чоң каламгерлер чыга турган адамдарыбыз бар да. Бүгүнкү сенин болуп аткан кетеп тоюң аркылуу, например, мен ошолорго айтат элем. Өтүп кеткен, жазылып кеткен ойлорду эле кайталай бербестен, жаңы нерселерди изденүүбүз керек деген оюм бар да. Анан, например, мына биз барыбыз азыр мисал келтирсек эле Калыгуловля деп неме кылабыз. Ошол деле акын болгон, ырчы болгон. 100 жыл алдыңкы нерсени болжоп айтып берген. Бүгүнкү биздин мындай заман деме кылып атсак, ушунчалык бир кызык темалар туруп атат азыр. Мировой прессаны өзүңөр деле окуп атсаңар керек. Илон Макстын лабораториясында адамдын башына чипсы коюп эме кылып атат. 50 жылдан кийин, 70 жылдан кийин адам кандай болот? Мүмкүн адамды кадимгидей башкарып калабы? Акындардын ою буга кандай? Биздин эмебизде, жашкандарыбызда ушул эмелер көрүнбөй атат да. Биз баарыбыз эле баягы өзүбүздүн көрүктүүлүккө аралашып, биз кыйналдык, анан кийин мигрант болуп кеттик. Бул тагдыр да, бизге чейинкилер деле мигрант болгон. Бизден кийинкилер да болот деп ойлойм. Адамдар эч убакта бир жерде өмүр бою же болбосо там кылымдап бир жерде жашаган эмес, ал айланып тура турган нерсе. Биз азыр ушинтип алиги көчмөндүк адатыбызды кылып Россияда же болбосо Турцияда жүргөнүбүз, бул закон ченемдүү эле нерсе. Ошол эле мына жөөттөрдүн немелерин карасаңар, алардын да көчпөгөн жери жок. Алар, например, бүтүн Европаны ээлеп алган эле бир учурда Россиянын батыш жагын бүтүн баары жөөттөр эле. Мына андан кийин уже 45-жылдагы баягы фашизмден кийин алар уже Американын полностью ошол жактарга өтүп кетти. Бул миграция, бул деле миграция. Бирок алар негедир жазбайт. Мен там Америкага барып кыйналып кеттим, же болбосо неме. Алар ушу барган жерине барып, үйрөнүп, ошолордун салтын үйрөнүп, ошолор менен эме болуп жашап кете берет. Так что, темаларды коскогондор, бул мен ойлойм, просто бул крик души, бүгүнкү күндүн кыйынчылыгына чыдабай болуп аткан нерсе. Жок, мындан бийик турушубуз керек. Бүгүнкү күндө, например, Кыргызстан статистика боюнча жашаган калктардын ичинде Кыргызстанда деле еврейлер бар. Бирок еврей экенин байкабайсың деле. 433 еврей бар экен бүгүн Кыргызстанда. Бирок ошол оңдо 433 еврей бар. Ошонун алиги укугу кандай сакталып атат деген маселе каралат экен. Бул деген ошол өстөрүн көрсөтүп койгондун бир эмеси да. Биз да ошол уровеньге жетип, мына жердин адат шартын, мыйзамын түшүнүп, ушу баягы кыргыздар десе жөн гана али эме кылып мындай төмөн мамиле жасап койбой турган деңгээлге чыгышыбыз керек деп ойлойм. Ошол нерселердин бардыгы биздин калемгерлердин чыгармаларында, ырларында, ырдаган балдарыбыздын музыкасында, комуз эме кылса күүлөрүндө ошолор чагылдырылыш керек. Негизинен чыгармачылыгына бир аз кечирээк баштапсың. Мен билем, конечно, турмуштун эмеси бизде там турмушка чыгып, балалуу болуп дегенде, балдарды чоңойтуп, бутуна тургузуп дегенде, мунун өзү деле адамдын көп эмелерин, энергиясын алып эме алат. Но сенде бар эмени улай турган кичинекей мына неберелериң жүрөт. Мына ушуларга деле күндү окуп бере берсең деле, например, көп нерсени алып калат. Мына бүгүн биздин коомубузда эң жогорку көйгөйлөрдүн бири тил маселеси. Тилибиз жоголуп баратат дейбиз. Тилибиздин жоголбошу ушул бизден эле.
азыр, например, биздин там акындарды, эмелердин бардыгын өмүр жолун окусаң, чоң атам Манасты окуп бер деп жүрүп ошодон үйрөнүп кеткем деп айтат. Ошо биз дагы буларды китепке жакындатсак, чыгармачылык чөйрөгө жакындатсак, көп нерсени ушул эле мезгилде биз мектеп бүтөйүн дегенде анан кийин эзибизге келип эме кылабыз. Жок, тарбия ушудан башталыш керек. Ушул балдар азыр губкадай да, садикке барып орусча укса, орусча үйрөнөт, англисче укса, англисче үйрөнөт. Үйгө келип кыргызча укса, кыргызча да үйрөнөт. Ушундай. Мен 3 балалуу болуп, 3 балам тең Москвада чоңойду. Орусча окуп эме болуп, ошого карабай кыргыз тилин билишет. Айтпайм, что прям так эме кылып сүйлөй берет деп. Сүйлөйт. Кадимкидей эле сүйлөшөт. Эме кылат. Ошондой нерселерди үйрөтүү ал бизден деп ойлоймун. Эмне дейин, көп сүйлөй берсем, тажатып жибербейин, бул жерде сүйлөймүн деген ак көз, кара көздөр өз бар. Самое главное, чыгармачылыгыңа ийгилик каалаймын, таштап койбогун, самое главное, неберелерге үйрөткүн. Анан кийин бизде бары бир китеп чыгаргандан кийин көпчүлүк эме болот. Өзүнө эме болуп калат, мындай иренжип калабы, же эме кылабы, недоволен болуп калат да, орусча айткандачы. Мындай кылсам болмок экен деп себеби мурдага караганда ойлоруң өзгөрөт да. Так что эгер жаңы ойлор келсе, коркпой жаза бериш керек. Жаңы ийгиликтериңи күтөбүз. Сага ден соолук, семьяңа, үй бүлөңө, өзүңө ушу бардыгы тынч аман болуп, сенин чыгармачылыгың өркүндөй беришиңе тилектешмин. Рахмат. Сизге жол коюп коеюн, мен ошол азыр иштебей деле калдым да, анан үйдө жөн отуруп калбайын деп, азыр ошол Бишкекте жогорку адабий курс ачылды. 2 жыл. Ошол окууга кирип, азыр ошол жакта студентка болуп атам. Анан чын эле сиз айткандай, азыр муну изденсең деген аябай көп нерсе бар экен. Мен өзүм ушуга кирип окуп атканыма аябай сүйүнүп атам да, ой, азаматсың деп өзүмдү өзүм мактапчы. Анан эми буйрса ошол 2-чи китебимди бир жакшы кылып чыгарайын деп атам. Негизи биздин кыргыздар айтып койгон эмеспи, сөздүн үнү бар депчи. Сөздүн дагы үнү бар экен да. Кээ бир адамдар сүйлөсө, ушундай бир жагымдуу музыка келип аткандай, угулуп аткандай болуп сезилет, Анан дагы сөздүн даамы дагы, жыты дагы болот экен да. Ошону сезе билишибиз керек экен, туя билишибиз керек экен. Анан сөздүн ушундай бир оттун табындай болгон табы дагы болот экен. Ошон үчүн ар бирибиз ушундай жакшы сөздү сүйлөгөнгө аракет кылсак, жакшы болот да. Бирдеме айтам деген эмес, айта турган ою бар адам гана жазуучу боло алат деп, ким америкалык жазуучу Скотт Фицджеральд деген киши айткан экен. Ошонун айткандай, бул эжекебиздин дагы өзүнүн бир элге айта турган жакшы ойлору бар үчүн ушундай бир китептик ырлары чыкты деп ойлоймун. Бул эже өзүнүн чыгармаларында көп ойлонуп, көп толгонот экен да. Мисалы, элиме кандай кызмат кылдым, балдарыма кандай тарбия бердим деп дагы толгонгон жерлер бар экен. Ошол сана чеккен ырларынан 1-2 сап келтирип өтөйүнчү. Көкүрөктө бир боштук ээлеп алат. Сабыр сурайм Кудайдан, бер деп канат, эмне иш бүттү, эмне калды деген ойлор кээ күнү жан дүйнөмө бүлүк салат. Оорулууга жакшы сөз айта алдымбы, кыйналганда колумду суна алдымбы, кызмат кылып элиме эмгек менен аз да болсо керекке жарадымбы деп ойлонуп толгонот автор. Анан билимдүүлүк көп окуганда эмес, аны колдоно билүүдө деген жакшы сөз бар да. Ошондуктан азыр эле айтып өтпөдү, академияда окуп атам 2 жылдык деп. Мен ушуну укканда аябай сүйүндүм да. Биздин группаларга келип студенттер экзамен тапшырып атат деген видеолор келгенде ушунчалык сүйүндүм да. Себеби бирөөнүн жакшылыгын дагы
көрө билген, бирөөнүн жакшылыгына өзүнүкүндөй кубана билген дагы бул чоң бир адамгерчилик сапат болот да. Анан бул жерде мен бир эле Замира эжем эмес, деги эле Москвада жүргөндөрдүн айрыкча мигранттар адабияты деп пайда болбодубу? Ошол адабият чөйрөсүндө, маданият чөйрөсүндө жүргөндөрдүн өсүп атканына ушунчалык сүйүнөмүн. Мисалы Бактыгүл эжени айта турган болсок, бул дагы аябай казып окуп атат. Курстан курска секирет да, окуйт. Акча иштейт, акча табат, анан курстан курска окуйт да. 70 миңге чейин сатып алып окуйт да. Анан кээде экзамен алып калам. Эмнени үйрөндүңүз? Кана айтыңызчы депчи. Анан сыңарындай мына Тазагүл эже болсо өзү лектор, энелер мектебинде. Бул дагы бир чоң жетишкендик да. Булар биздин сыймыгыбыз десем болот. Гүлниза эми баягы жашай албек болуп калды. Бала чака менен кичине балабыз болуп турат. Негизи аял кишинин жолу кырс болот эмеспи? Айрыкча мына поэзия аламында, аялдар поэзиясында бир аз биз эркектерге салыштырмалуу, мырзаларга салыштырмалуу аксап калат экенбиз. Себеби бизге ошондой миссия берилген экен. Бала төрөп калат экенбиз, бала багып калат экенбиз. А бирок ошого да карабастан эки тизгин бир чылбырды кошо алып кеткендер. Турмуштун гана арабасын тартпастан бул адабият, маданияттын арабасын кошо тарткандар арабызда арбын экендиги биздин көңүлүбүздү көтөрүп кубандырат десем болот да. Анан эми ушул Тазагүл эжеге сөз берейин деп отурам. Жакшы бир 60 элекейлерин чачыратып, кыска-мыска жакшынакай кылып сүйлөп берсе деп. Бул эжем сүйлөп баштаганда окуучудай болуп эле отуруп калабыз. Себеби мугалим да, все-таки мугалим. Баягы мугалим деле анекдотто деле айтат го. Мугалимдер кечегини кайталайбыз дей берет го. Ошончуп сүйлөңүз. Барыңыздарга бүгүнкү ушул дилмаек сезилип кетти мага. Ошо дилмаегибиз кут болсун. Замира баарыбыздын башыбызды бириктирип ушинтип бир китеп той деген сөз мага аябай жагып атат да ошо акыркы жылдарда. Ошол китеп деген бул чыгармачылыктагы перзентиң 9 ай толуп отуруп, мына канча ойлонуп атып жарыкка чыгардың да. Анан мындай нерсени ушундай көрүп тоюн жасай бериш керек да. Анан канчалык ушул китебиңди куттуктап сага айтылган сөздө жана Самара айткандай сөздүн күчү да бар экен да. Ошол сөз сага кабыл тилектер айтылса, ошол сага кайсыдыр бир мезгил келгенде ошол бүт кабылдар аткарылат да. Анан чыгармачылыгына келсем, мен мындай деген кыргыздын макалы мага азыр келди да, сен айтып атсаң, баягы ак канаттан суу агат деген ушу атакеңдин негизи кыздар атадан кен көбүрөөк алат экен да, ошол сага өткөн. Анан сен турмуш тиричилик менен аны кабыл ала албай жүрдүң да. Азыр уул кыздарың өздөрү менен болуп оюн бошогондо сага тыкылдатып келе баштады да бул эркүлөрчү. Анан жазсамбы, жазбасамбы деп анан зарылдыктан баягындай бытовой тексттерди, бытовой ырларды жаза баштадым да. Анан эле көрүп, бир жагынан уялсам, бир жагынан жакшы нерсе окшойт деп анан ырдын саны көбөйдү да. Ошол нерсе сенин эшигиңе тыкылдатып келгени үчүн сен бактылуусуң да. Ошол Кудай Таалам сага ошол касиет бул өзүнчө касиет да. Ошол касиетти берип, сенин возрастыңа карабай, сага мурда деле тыкылдатып келген, сен аны кабыл албай мындай түйшүк менен, аялдык, энелик, үй-бүлөлүк түйшүк менен сен аны кабыл алганга сенде мүмкүнчүлүк жок болчу да, оюңда да мындай орун жок болчу да. Ошо келип калыптыр. Сен канчалык кубанып атасың, мен дагы сен үчүн кубанып атам да. Себеби жан дүйнөңдө сенин дагы бир уникум ойлоруң бар да. Бир башка бирөөгө окшошпогон уникум ойлоруң бар да. Ошол ойлорду мүмкүн бир шедевр чыгармалар жаралып, сенин чыгармаларыңдан бирөө урган, сакайып, кайгырган, соронуп, ыйлаган, соронуп калаттыр. Бул деген бул Кудай Тааланын берекеси. Ушундай бир касиетиң кут болсун. Анан мындай жаңырган ай деген жакшы китебиң бар экен. Бул китебиң кут болсун, бул угач болсун дейм. Эгиздеп сегиздеп төрөй берсин. Анан сенин жан дүйнөңдү мен мындай философский ой менен жазганыңды мындай байкап калдым да.
ушул ырдок дегенчи түшүмбү же өңүмбү дейт. Ойгон албай, көз ачылбай уйкудан, жерди тиктеп мен асманда жатыпмын. Уйкусурап көзүмдү ачып карасам, өз огунда жер айланып жатыптыр. Жердин бети бүт бейишке айланган, гүлдөр аңкып, бакта куштар сайраган, адамдардын жүздөрүнөн нур тамып, жер жемиши, тамак ашы жайнаган. Кабак бүркөп бир дагы жан көрүнбөйт. Жылмайыша сулуу назик көрүнгөн, күнөө кылган бир адам жок сыяктуу, ушак сүйлөп, жалган айткан төгүндөн. Көзүмдү ачып, таттуу уйкудан ойгондум. Анан жатып, мен өзүмчө ойлондум. Кандай болмок, ансы деле мейличи, жер жүзүндө бейпил жашоо орносун деп. Мен ушуну философиялык ой менен өзүнүн ичиндеги баар эле элдер кабак кашын түйбөй эле ушундай бир баарын эле дос бир тууган болуп жашасачы деген оюң сенин түш сыяктуу болуп ошол оюңду берип атасың да. Бул деген сенин аябай бир күчүңө келип аткан чыгармачылыктын башаты деп ойлойм да. Анан сага ошо чыгармачылык ийгиликтериң ийилип ийниңнен түшпөсүн. Аккан арыктан суу агат дейт, ушу атаңдай болбоду дегенде эле атаңдай ушул бир чыгармачылыктын инсаны болуп. Анан мындай кээде сүйлөшүп калганда деле Алтын шекекте тааныштык биринчи жолу. Ошондо ырдаган ырыңнан деле сенин келечектен көптү үмүттөндүргөн бир өзгөчөлүктөрүң бар экенин туйдум да. Сүйлөшкөндө дагы кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө эч бир мындай бир маңыз таба албайсың да, эч бир рахаттана албайсың. Мен ушу кыз менен сүйлөшкөндө буга чейин Бактыгүлдү айтып койду да, сонун жазган бир кызды алып келем деди. Же ошол Бактыгүлдүн сөзү мага урнуп калды. Анан сүйлөшө баштаганда эле мындай оюңду улап кетип, өзүңө кайра суроолоруңа жооп ала турган маек болуп атты да. Ошол бир ай даярдандыкпы, анан сонун кылып чыгып эметтик. Ошондон эле адамдын сүйлөгөн сөзүнөн окуй баштайсың да, ички дүйнөсүн үчүн. Анан сен жөнүндө менде жакшы ойлор калды. Мен дагы күтөмүн. Жакшы чыгармаларың жаратасың. Анан мындай жакшынакай уулдарың, келиндериң бар экен. Алар сага мындай түзүп берип атат, баласын бактырбай өздөрү багып дегендей. Сен ушунчалык убактың бар экен, сен талба. Эмгектен эч таштаба. Мына окууң да тук болсун, дипломуңду алып, ошол эл күткөн, окурманың күткөн бир өзүңдүн стилиңди таап, ыр жазган, ушу адабияттын, маданияттын бир мыкты айымы болушуңду каалайм. Өзүңө ден соолук, өзүңө бактылык болсун. Рахмат, таза Гүлэже. Таза Гүлэже сүйлөгөндө мен жыргай берем. Ушундай сөз угуп эле отура берсең, баягы сөздүн таасири болот. Сөз музыкалуу сөз деген ушул эжеме таандык да негизичи. Анан ыргып аткандай болуп эле эркип толкунданып отура берем да. Кайра дагы сүйлөсө көбүрөөк айтса экен, мен билбеген нерселерди айтса экен деп. Анткени биз адамдар бири-бирибизди ошентип жакшы сөз менен дарылайт экенбиз да. Анан кыргыздын жакшы бир макалы бар, шибегени капка каталбайсың деген сөз бар. Биздин Замир айымдагы ошол угутунда бар үчүн, уюткусу бар үчүн ошол нерселер көөдөнүн кытыгы бар, көңүлүн жаратып чыккан, баягы асманга жерди жаратып чыккан бүркүт сыяктуу болуп учуп чыкканы ошол болуш керек деп ойлойм да. Негизи формация тармагында эмгектенсе дагы ушул ыр жазууга сиңдирленип, ыр жазууга аракет кылып, сөз менен тыкыр иштеп атканы жакшы самалык болуп эсептелет. Анан автордун тарых барактарына кайрыла турган болсок, 7 жашында 2 куплет ыр менен балдар гезитине чыккан экен да. Бул да болсо ошол уюткусу бар экендиги, уңгусунда бар экендигинен кабар берет да. Анан кыргыздын дагы бир жакшы сөзү бар. Оно жаткан кепке тойбойт, сөөк мүлжөгөн этке тойбойт деген. Жакшы бир сөздөрдү сүйлөп, ушундай чер жазышып, дилмаек кылбайлыбы? Марапат эже, Кара суунун кызы, Замир эжекебиздин эжеси болот, менин дагы эжекем болот. Жакшы бир сөздөрдөн сүйлөп берсеңиз.
Класстарсыңар, э? Саламатсыңарбы? Бул Замиранын ушул китеби жашынын шарапаты болду деп ойлойм. Замира экөөбүз студент мезгилде таанышканбыз. Ошондо 88-89 жылдар болуш керек. Унутуп калдым. Ошодон бери мына бүгүн көрүшүп отурабыз. Не дейм, Замира, бул китебинин башталышы, Кудай буйрса, аркасы жеңил болуп артынан эже айткандай эгиздеп-сегиздеп китептер келсин. Сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Сонун эр азамат уулдарың бар экен, неберең, үйлөрү бакыт, чыгармачылык ийгилик сага каалайм. Качпай калдың, анан ошол китебин берип койдум. Негизи кыргыз элинде жакшы бир сөз бар. Бир элди жоготкун десе, анын маданиятын жок кыл деген сенистердин бир жакшы сөзү бар экен да. Анан биз айрыкча чет элде жүргөн, миграцияда жүргөн кыргыздар өзүбүздүн каада салт маселебизди ар убакыт болсо да карманып келебиз да, кайсы жерде кандай күндө жүрсөк дагы. Анан автордун жакшы бир сөздөрү бар, мына жердечи. Ырлары бар. Ата журт жөнүндө жазган ырлары бар экен да. Анан негизи мигрант эмнени жазат? Мигрант албетте мекенге болгон кушалыгын, ата-энеге, бир тууганга, балдарга болгон кушалыгын, сагынычын жазат да. Анан ошолорду дамтап жазат. Ошол эле темадан биздин автор дагы өтүп кеткен эмес, кайрылган. Ошол жөнүндө бир-экөө билет айтайынчы. Москвада жүрүп, бала чакасын сагынганда, кушалыгын сагынганда ырларына төгүп кетти. Жаранымын толуктап катарымды, жан дүйнөмө сырымды катамынды, кайтып келем мекеним бүт кызыңды, байсалдуу кыл жараткан сапарымды. Алыс кетсем, жүрөгүм өзүң менен, келеримди күтөсүң койнуң кенен, канча кооз жерлерди көрсөң дагы, жытың эңсеп өзүңө кайтып келем дейт. Бул ар бир мигранттын тилеги, ар бир мигранттын жүрөгүнүн кыйкырыгы деп эсептейм да. Баягы эле сөзүмдү кайра эле айтайынчы. 1,5 миллиард катайда кыргыздан 1 манасчы чыккан жок деп. Ой, 1,5 миллиард Кытайда 1 манасчы чыккан жок деп. Ал тукучу ар дайым айтып келет да кызыбатыбыз. Анан негизи эле манасчы дагы, өкмөтчү дагы бир эле кыргыздар турат. Сөз дайым айтып жүрүп, слоган болуп, жаттап деле калышты болуш керек эле. Арамызда дагы бир жакшынакай бир мырза отурат, бизге конок болуп келди. Актал Адай бирикмесинин мүчөсү, кайры эле Жематай өкүл кылып жөнөттү. Анан төгөт да, өлө төгөт. Төгүп берсинчи. Кандай сорун? Саламатсыздар, эң биринчи Каникейдей кадырлабай жүргөн колдо кыз жибекте меримди кыздар кызгандактар. Жигиттин өздөрү эң биринчи биздин байкебиз кыргызында бир сөз бар. Сыйлагына караңды, сыйлабасаң караңды, Кудайга караңды. Салалап сулап сакалды, кары карайтын макал. Анан карыс болбой, эл макалы болбой, ушу жаатан бери ушу аталыштык өсүп болот. Bir söz aytıp kettiniz. Azırkı жазып akınlar boyunca kişine Medine Albayev siyahtu bir şingildi bulup çilegen sözü koyup kettiniz. Oşo sözü kişine bilmiyorum çok koyun. Tura siz tura aytıp otasız. Azırkı akınlar, ırga jakınlar, ırlar özgürtülür. Başka çöylü kalpar var. Jeri Nejekem'den başka çöylüsün bir aldım. Barızını okşoş kılıp bayağı эң күндөрдө окшош жазып кетип атасың, моюн калыш керек. Ошон үчүн Nejekем боюнча эң биринчи кылган жер дегендер бар экен, ошону бир куплеттерде андай онан төксө төгүп берейин, сүйсө сүйүп берейин деген сөз бар. Замир эжеке
Bir sır sende çatkan öңdü katılıp, tuğulgan jerim keldim sağa şaşılıp, kayra gelgen sayın özüngö görgüm geler, uzak olur sağınıp. Beleslerin kızgaldaklar jaynagan, baktaraklar bol kuşu sayragan, kündün nuru berip julu sağa jolup, beyişsimao tuygan janга ayranlar. Şu siyaqtı kitabimizden kelimet жазылған екен. Қазақтың bir атымен жазған екен. Жүрегім жалтаймайды, көңілім қартаймайды. Анасы бар адамға ешқашан қартаймайды. Деп қазақ мақтанып жарға тартып аттанса, Қырғыздың айында жүрген мұғалім Ежеке мендік жооп етті. Қазақтың ақтанына. Апаке, жақсы көрем, жандай көрем. Siz karına bir savırdı жазбай жүрөм. Ал менің қорқоқтығым емес апа. Сізге тегінде сөзді бұл дүйнеден таппай жүрөм. Десе, Туақ келбекен деп, ушул екі ақындың артынан мен бір куплеттер қошып қойғанда. Апа деген алтындан да жалтырап, апа деген күйіп тұрған шамшырақ, апасының қадырына жетпеген мындай балдар бұл дүйнеде ең ақымақ деп қошып қойдым. Андырсен туғандар, Ежеке айта берсем ежем маға жеңем болады екен. Сарбағыштың келіні айта берсе түгенбей. Керемет. Бүгін бір күнің жарқырап алтындай болған Ежеке бір жолы бір жағынан қарасам мағыле болып жеңеке. Özünüz hoşton ekensiz oy, Karasu degen жерденсіз. Kaykalağan eldensiz. Güngöy teske toğusu var, Karasu degen keng jaylo gelbeti sonun jer bolot kağılayın doy, Karasu. Kitepke Karasu'nu hoş bopsuz, başka jakşты koşupsuz. Ağlı akın aytkanday ayыбыңыз бар eken. Oşo Karasu'nun jaylosun unutuvanda kaldıngan okşoysuz Ejeke ısık göldü koşupsuz ırıskısın tөгüpsüz. Bunun bari tamaşa bürök atam aytkanday çındıktay dış gerek jaraşa. Kitebiniz kut bolsun жаңырдан ayday boluptur, жаңырgan gündöy boluptur, жаңылgan oydoy boluptur, жаркыган sözdöy boluptur, жаркырabanda жүрүңүz, oy Ejeke başkaça ömür sürüңüz. Baykemdin atın aytayın, kağılayın, Baykemdin zatın jakşı bilemen, Atbaşı degen sarbagış. Akınдар aytadardayım göçügüngö kar jabış jayında attın kuyruğun tüyüp жүрgön sarbagış. Atbaşı degen жерден мен Aytulu Kırgız elden men Arpaksay kenen jaylo бар çalkalap жүргөн çadır köl çabıttap nege aytmadın. Aylanayın Ejeke oy, biririn ıska men kulak töşödüm, tuğulu öskön jerinden bарын aytıp ketipsin, aynekte ölgön atаңыз ardaktap. Sizge bilim beriptir. Janatan beri karasam zamiyizı bul jerde kulpunayday koyulpunup жаңыңızda sindiniz. Samara sulu suktandı, suktanlandı, ırdandı, ayaldardın ırları jakşı bolot dep aytты. Erkeklerden ırları maga jakpayt dep aytты. Can düğünözün barısın jarkırap aytıp keteyin. Altınday bolgon Zamira Ejeke bul jerde sizdin altınday bolgon ininiz keliptir. Tündük götürgön Kırgızdın jigiti uşu bolot bilesiz. Anda manastan çubak kembeken, aynektey bolgon gelininiz, siz ondan kalbay töröp beriptir. Bul jerde baldardı karasap neverenin barısı şuuruday olup tizilet, sizge mından başka ne gerek? Emin bul jerde Baykem gep kıldı, bilinçi gitepti, jastın dev ekinçige kadam eje şilteniz. Bugünkü gelgen kızlardın kız kaldağın aytalı, geçeğini jakşı açtılar, kelbetli sözdü jastılar. Aynekti olgun necedir kaptaldan emi baştayın. Barыңarga den solup,
айтып келген акындар, ардайым жаштык сөздөрдү жазып келген акындар. Эжекени карасам, эжеме көңүл бурайын. Мойнуңузда бермеш шурудан, кимдин колу кармады аны точно билбеймин. Сулуулугуңуз бир башка, ушу жашка келгенде чүрөктөй болуп турасыз. Сиз жаш кес келгенде канча жигит кур болуп зыңгырайды сөздү деп, ошону ойлоп жатабыз. Жаныңыз агайым купуя сөзүн баштады. Бу сиз кулпулап койгон сөздөрдү агайым кулпусун ачып таштады. Анда месе туугандар, ушундай китептер көп болсун, баарыңа тилемдең соолук. Айнектей болгон эжекелер, ардайым жаркырап өмүр сүргүлө, жайлоодой өмүр сүргүлө. Бөтөн элде жүргөндө бөксөрбөгөн кыргызым, башка элде жүргөндө басынбаган кыргызым. Эй бөтөн сыртта жүрсөдө, алы кемиси айткандай айныбаган кыргызым. Эки сөздү бир кошуп, ырдап келген кыргызым, токтогулдун сөздөрүн тыңдап келген кыргызым. Эң биринчи эжекеден соолук, ишиңизге ийгилик, ардайым жадырап жайнап жүрүңүз. Бул китебиңиздин дагы көбөйсүн. Китеп айтат экен. Сиз мени ачсаңыз, мен сизди ачам дейт экен. Биз китеп ачпайбыз. Илгери аксакалдар эжекелер китеп үчүн үйүндөгү родительдерден токмок чечип, китеп окуп атып билесиздерби? Ички дүйнөсүнө кирип кетчүбүз. Ошон үчүн сиздин ырыңыздын, китебиңиздин канчалаган сүйүшкөндөр, канчалаган жигиттер, канчалаган кыздар күнү түнү китебиңизди окуп, махабат алып, ички дүйнөсүнө кирип, сизде акындык кармап, сизде акын ырларына ардайым ошо жүрөктөрүн толтуруп жүрсүз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Негизи эле өнөр деген сон нерсе. Балыкчы алыстан тааныйт дегендей болуп, өнөр адамдар бири-бирин таанып туруп анан кийин эле ушинтип башы биригип калат экен да. Негизи эле тил боюнча дагы сүйлөгүм келип атат да. Биз агартуучуларбыз, тилди өнүктүрүүчүлөрбүз, каерде болсок дагы өзүбүздүн тилибизди, кыргыз тилибизди тактаана чачырата сүйлөп, башка улуттун этнос өкүлдөрү суктангыдай ошолор дагы биздин тилде сүйлөгүсү келип кеткендей сүйлөй билип, келечектеги урпактарга ушу таза тилди, нукура тилди өткөрүп беришибиз керек экен да. Анан мынтип ушул жерге дагы жалаң ушул тилди баалагандар, тилдин артынан түшкөндөр келип отурат десем болот да. Негизи эмнеге эне тил деп айтылат? Эмнеге ата тил деп айтылбайт? Эмнеге ата журт деп айтылат дагы, эне журт деп айтылбайт? Мунун маани маңызын чага турган болсок, эне тил дегенде бул эне курсагына бала түшкөндөн баштап ошону 9 ай бою ушундай чоңойтот экен. Чоңойтуп, ысыгына күйүп, токсикозун тартып, кыйналып, канынан кан, тишинен тиш, чачынан чач берип чоңойтот экен да. Анан ошол чоңойгон баланы төрөлгөндөн баштап канча баягы 9 ай көтөрүп, толгосун ачуу толгосун тартып, үнү Кудайга зарлап жетип туруп төрөйт экен дагы. Ошол төрөлгөн баланын бооруна кысып, ак сүтүн берип, чоңойтуп, баскыча бооруна кысат экен, баскандан кийин колуна жетелеп жүрүп чоңойтот экен дагы. Ар бир өзүнүн сөзүн, жалынычын, сагынычын, жакшы сөздөрүн балага үйрөтөт экен да. А бала ошол эненин канынан келген, генинен келген сөз менен баланын тили чыгат экен. Ошон үчүн эне тил деп айтылат экен. Сүт менен кошо келген эне тил деп айтылат экен. Ошон үчүн биз орус тилинде канча башка тилде, орус тилинде, англис тилинде, өзбек тилинде канча жакшы билсек дагы, так сүйлөй алсак дагы, биздин өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөнгөн доклад, айтылган ыр, сөз, ырдалган ыр биздин мээбизге жакшы жетет экен да. Ал эми ата журт деген
бир кичинекей мык таканы сактайт экен дагы, така тулпарды сактайт экен. Тулпар эр жигитти сактайт экен да, эр жигит ата журтун сактайт экен. Ошон үчүн ата журт деп айтылып калыптыр. Ошон үчүн ата журтубуз туулган жердин топурак алтын деп коет го. Кайсы жерде болсо дагы кичимекенибизди, туулган жерибизди эңсегенибиз ошондон улам экен да. Анан жакшы сөздөргө кезек берели да. Лекцияга өтүп кетебиз, туруп туруп элечи. Жамал эжеке биздин Москва кайрыктарынын мотору десек болот. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Россия жазуучулар союзунун мүчөсү, редактор көптөгөн китептердин котормочу, юридикалык жактан баарыбызга кеңеш берип жүргөн эжекебиз Жамал эже, алтын шилекейиңизди чачыратып койсоңуз жакшы сөздөр. Жамал эже, Саламатсыңар, урматтуулар. Сиздерди көргөнүмө өтө ыраазымын. Жана ошондой эле Замира абдан ушундай бир сонун бир жайкалган кыргыздын жайлоосундай болгон жакшырсын. Кудай эле кут кылсын. Ушу Москвага ичен эле акындар, жазуучулар келип атат. Ошолордун арасында дагы ушундай инициатива менен өзүңдүн дагы жеке турмуштарың менен келсең дагы ушундай бир жакшынакай бул ишти өткөрүп коеюн, иш-чараны дегениңе өтө сүйүндүм. Абдан жеке эле мага эмес, ушу биз калемдештерге, ыржандуу адамдардын бардыгына тең бул абдан жакшы стимул, мотивация. Анан абдан ушул жаңырган ай дегендей эле мына жаңырган жаңы жылы ушул китебиңе үндөшүп, абдан жакшы иштер менен, жакшы ушундай бир жакшы чыгармачылык өнүгүүсү менен алдыга ушундай бир жакшынакай иштерди дагы кадамын алга жыла берсин, ушул иштердин алдында боло бер. Кыргыз адабиятына, кыргыз поэзиясына ошо өзүңдүн жакшынакай салымдарыңды дагы кошо бер. Бардык ойлоруңдун бардыгы тең аткарылсын. Анан мурун чындыгында карабай калдык да, бул китепке толук анализ бере албайбыз. Конечно, это мындай сыртынан эле болуп калып атат азыр. Себеп дегенде мурун окуган жокпуз да ошон үчүн. Бирок көзүмө урунганы баягы эми көп жылдан бери жүрөбүз, ошол адабий клубда биз шериктешпиз, калемдешпиз дегендей. Анан мындай караганда эле билинет да, эмне экен, кандай экен. Анан эми Кудай кут кылсын, абдан жакшынакай өзүнүн тиги атына жараша заты болуп, мындай жакшынакай чыгыптыр. Китебиңдин бардыгы тең тыпыйган, өзүңө окшош акырын, мындай сыла, сыпа, сылаңкороз эмес, ушундай бир сонун китеп болуптур. Кудай кут кылсын. Анан жаңырган айың ушул дайыма эле чыгармачылык өнүгүү менен эле жаңырып, айларыңда айыңа ай, жылыңа жыл кошулуп, түбөлүк ушул калемиң такыр кургабай, жакшылыктардын эле үстүндө жүр. Анан мындай ача калганда эле, естественно, баягы редактор, сөз башы редактордун сөзү, эми Самара кызыбызга сөз жок. Керек болсо биз 2011 жылы мен бир аз улуу болсом дагы ушу Самарага келип, ушу Самара менен анда аябай жакшы Москва кайрыктарынын Мадина деле көрүп билесиң, илгери Москва кайрыктарынын дүүлдөп турган убагы эле сонун. Анан ошол кезде кишилерге өмүр улап, дала кишилерге ошо чыгармачылыгын улаган. Себеби миграция заманында бирибиз келет экенбиз, бирибиз кетет экенбиз. Бул ушундай агым экен да. Анан ошолордун ичинде дагы мына байланып, биздей болуп ушинтип калып 20 жылга жакындап калып калгандар өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды, өзүбүздүн ошо күнүмдүк турмушубузду биз бир китепсиз, калемсиз же болбосо бир коомсуз элестете албайбыз. Бул закон ченемдүүлүк да. Ошон үчүн Самарага толук эле ишенем. Азамат кыз бул керек болсо биздей кишилерди да үйрөтүп, биздей кишилерди окутуп койгон. Анан эми Замиранын китебин жөн эле Олег Замат эле сонун кылып жапжакшынакай чыгарыптыр. сонун. Аябай эмес абдан жазды. Өзүм мындай как мындай адабиятчы катары дагы анан акындык баягы сезимталдыгы менен дагы ошо ар бир 4 саунан ырлардын ошо жакты мага ар бир 4 саунан кошуп туруп анан ар бир китепти мындай тереңинен алып туруп мындай ошо баягы ойлогон Замиранын ойлогон максаты жетпей калган жерлерин ушундай жеткизгени ушу китептерден көрүнүп турат.
Себеп дегенде Замиранын өзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бар экен. Мына мен азыр ача салсам эле, баягы туулган жер жөнүндө, сүйүү жөнүндө, балалык жөнүндө эми ар бир эле акын жазабыз, конечно. Жазганда дагы ушул эң жакшынакай баягы сөздөрдүн гүлүн дагы териптирсең, Кудай буйрса дагы өсүп өнсөң, дагы мындан дагы сонун болчу экен. Бул туулган жерим, сүйүү деген ырын жакты. Андан кийин дагы мындай сен өзүң билинбеген менен мындай бир философиялык дагы жаатка маани берет окшойсуң. Себеп дегенде мына могул ырыңды жакшыларды жандаймын, тирүүлүктүн өзү жакшы. Анан өзүңө өзүң сен мындай бир өзүңө өзүң суроо салган, мен киммин, мен эмне кылып атам дегендей бир жакшынакай бир ушундай философский эмен бар экен да. Бул өтө азыркы ушул тапта өтө жакшы маселе да. Себеп дегенде баарыбыз эле сулуу, баарыбыз эле билимдүү, баарыбыз эле космоско учкубуз келет. Бирок ошондо дагы мына өзүмдүн карылыгыма кат деп жаз деген ырың бар экен. Ушул ырың мына карачы, ошол ырды мен 4-3 куплеттерди окуганда эле түшүндүм да. Азыр окуп берейин. Анан тирүүлүктүн өзү жакшы. Бул сөздө эле терең философия, анан терең роман, эпопея жазат. Тирүүлүктүн өзү жакшы. Вот азыркы учурдагы ушул актуальный маселе да. Бунун абдан жакты. Анан кандай ката кетирдим дейт. Ай, бизде андай кандай ката кетирдим, мен эмне кылып койдум деген болгон эмес. Бул адабияттагы бир мындай бир кандайдыр бир жакшы жаңылык десек болот. Кандай дейсиз, Акрам Турдубаевич? Кандай дейсиз? Бул өтө бир башкача жакшы кандай ката кетирдим деп атат да. Бул өзүн өзү суроо салып, анан коомго дагы ошол суроону ал силер ойлонгулачы деп акыры мындай туңгуюк гана кара суунун сонун мына жөнөкөй кызы баарыбызга бир жакшынакай жакка буруп коюптур. Кандай ката кетирдим деп. Бул баарыбыз ойлончу нерсе. Өзү сөзүңүздү кичине бөлүп коюп, баягы өтө уверенный дагы өзүнө өзү ишенип жазгандар алар эртең эле өчүп кала турган эме да. Менин буну кылганым туурабы деген суроо койгондор, алар көпкө изене турган адамдар деп ойлойм. Так что ушул сөздүн өзүндө эле там көп нерсе жатканы байкалып атат. Муну Жамал сразу байкаптыр. Корифей да. Өтө сүйүндүм да, что бизден ушу баягы эми проза, адабият андай мындай. Бизде секция иштебейт баягы илгеркидей болуп. Баягы эле общий эле дүрттө, аттын дүртү менен эле чогуу эле жүрөбүз. Ыр жазып атат, акын, прозаик. Ну и что прозаик? Прозаик болгондо анын ошону талдабай атпайбызбы, элебей атабыз да. Биздин азыр ошол эмебиз эң эле кемчилигибиз ошол болуп атат. Ошол учурда дагы оозуна бирөө сала койгонсук, мына кандай ката кетирдим. Тирүүлүктүн өзү жакшы. Ай ойлонгулачы деп атат мына. Анан тирүүлүктүн күндөрү дейт да. Бул мына бүгүнкү таң дейт. Тетиги мына бүгүнкү таң. Ар бир адам эле мына таңдын акканына сүйүнүп атабыз. Ошол бүгүнкү таңда мен эмне кыла алдым? Мен ушундай таңдардын миңин өткөрүп жүрүп, эмне кыла алдым деген вопросту коюп атат бул жерде. Мен ушуга таң бердим. Мындай эме болсо дагычы, абдан. Анан эмне дейин, ушул естественно кечирип койгула биз философ болбой калганыма сүйүнгүлө болгондо дагы болбой туруп эле сүйлөп атам ушуну. Анан абдан жакшы жакты. Анан эмнесин айта кетейин дагы, Замиранын бир абдан жакшы касиети бар экен, мындай элдин баардыгына бирдей мамиле кылат экен да, абданчы. Качан болбосун мындай өзүнүн изги саламын үзбөйт. Мындай WhatsApp'та болобу, же болбосо өзүбүздүн жанагы клубдагы ар кандай иш-чараларда болобу, керек болсо ошол Кыргызстанда дагы болобу, чалып мындай эжеке барып калсак дагы чалып, ушинтип бараттык элек, анан ушундай кечелерди өткөрөлү, мындай кылалы деп мындай өзүнүн абдан мындай бир активный, анан мындай дил туюму мындай таза экенсиң да. Ошон үчүн мындан ары дагы ийгилик боло берсин алтыным. Өзүңдүн ушул жакшынакай ушундай терең маанилүү ырларыңды дагы алдыга колдон келишинче жаза бергиниң, өзүңдүн ырларыңды айтып аткандай жакшыларды жандай бер. Биз дагы мына быйыл Москва кайрыктары адабий клубунун
15 жылдыгы өтөт деп абдан булдап турган убагыбыз. Анан ошол иш-чаранын алкагында дагы бул абдан сонун кереметтүү иш болду. Анан мындай бир сыйлык же болбосо бир акча төлөп аткан жери жок бизге. Өзүбүздөн ушинтип дүңгүрөп эле колдон келишинче дагы элге жакса да жакпаса дагы ошо адайы бир калемдеш пикирлеш экенбиз. Анан ошол ишти аягына чейин жеткирели деп жанталашып жүрөбүз. Ошон үчүн жакшыларды жанда, мындан дагы бийик чыгармачылык, аябай Пегас тоолорунан дагы ашып өт, дайыма ушундай бирге бололу. Жакшыларды жандаймын. Замиранын ыры. Кыялданып, алда эмнеге сүйүнөм, теалысты улам карап үңүлөм, дайым күтөм жакшы кабар, жакшы сөз, жамандыкты кууп салып түңүлөм. Табигатты дайым карап суктанам, сырларына көз чаптырып таң калам, жан бар адам жер суу бүт баары, жаратылыш эгем жасап жан салган. Жаман сөзгө эч сарасеп салбаймын, кабыл албайм, көңүлүмө албаймын, жакшы ниет жакшы сөзгө мас болуп, жалаң гана жакшыларды жандаймын. Жаман сөзгө эч сарасеп салбаймын, жалаң гана жакшыларды жандаймын. Кандай ката кетирдим да окуп коечу, окубасам мен уктай албайм. Аха, 28 азыр. Биз болсо ката кетиргенибиз мойнубузга калбайбыз. Өзүбүзгө бул өзүнчө бир мастер-класс болду. Кандай ката кетирдим? Кандай күндү баштан кечирдим? Канча ирет далай ката кетирдим? Эгер тагдыр жазып койсо маңдайга, жаңылбоого ким бере алат кепилдик? Убакытты кур өткөрүп бара албай, күтө берип талыттымбы көздөрүн, тилектерин аккара албай, тана албай, апакемдин ооруттумбу жүрөгүн. Башым ийип, атеке деп бара албай, сагынганда сар санаага салдымбы, аткара албай ишеничин үмүтүн, атакемди капка кылып алдымбы. Төрткө бөлүп, түнкү таттуу уйкумду, эстей берем мекен ата журтумду, атам апам кечиргиле кызыңды, ката кетип, мүмкүн жаштык кылдымбы. Ийгилик, мындан ары уланта берели, дагы ушундай кечелерди бир бололу, абдан баарыңарды көрүп турганыма кубанам, сүйүнөм. Эргилик Son söz bizdен Жамал эже сүйлөгөндө анан айрыкча ушу поэзия окуганыбызда биз калемдерлер дейли, калемдерлер ушундай бир эйфорияга чыгып жакшы маанайда болобуз да. Анан мен Москва кайрыктары жөнүндө кичине сөз кылгым келип атат да. Азыр убактыбыз кеңири экен, атыга чейин убактыбыз бар. Москва кайрыктары 2010-жылы түзүлдү. Кудайдын кулагы кубансын, 15 жылдык тарыхы бар, чоң эле бир кечип болду. Чоң эле бир тарых болуп атат. Биздин белгиле биздин мигранттардын ар биринин жашоосу өзүнчө тарыхта, биз тарых жаратып атабыз десек болот. Анан ушул Багыт агай башында туруп, Багыт Шериевич башында туруп, элдин башын бириктирген. Буга чейин Нур кезди деп чыгып келди. Сухаревскийде, Мадина офисибиз бар эле. Ошол жерге баарыбыз чогулат элек. Мадиналар менен мен ошол жерде таанышканбыз. 2010дон баштаганбыз да. 2010дон баштап. Ал убакта башкача жооп берди. Ал убакта баарыбыз мигрант болуп келгендербиз да. Анан эми Кыргызстанда жүрсөк жүргөндүрбүз. Ырча-өрөдө, башкада окууда дегендей. А бирок именно Москвага келгенде биз иштегени келгенбиз да. Анан эле кокусунан эле ушундай бир гезит чыгат экен дегенди угуп, бир-эки гезит алып окуп калып эле анан баягы Казанда бар чөмүшкө чыгат дегендей ичиндеги нерсе кытыгылап барат экенсиң да. Ошол жакка барып, бири-бирибизди таанып, Адашкан Пирматов бар эле. Айжан Мамасадыкова, Акылбек Мамадалиев деген Бактыгүл Сейитбекова өзү, жигит бар эле. Бактыгүл Сейитбекова башында туруп, ошол кезде Бактыгүл Сейитбекова азыркы менин кызматымда эле да. Жазуулар союзунун Россиядагы бөлүмүнүн башчысы болчу. Ошол эже дагы бизди көп нерсени үйрөттү.
Акрам ага экөөбүз катчы болуп иштегенбиз. Бактыгүл Сейитбекованын катчысы болчубуз. Кандай иштерди азыр мен такылдатып эле Кудайга шүгүр, мактанбайм, бирок жакшы эле иш алып баратканым ошол Бактыгүл Сейитбекованын таасири десек болот. Акрам ака, туурабы? Жакшыны жакшы деш керек, аны моюнга ала дагы билиш керек да. Сиздин сөзүңүзгө конок берип коюңуз, 1 мүнөт чөтүп коюң. Бул жерде айтып кетпеңиздер, негизи Москвага келгенде мурунку жылдары биздин кыргыз элибизден акындар, мыктылар, жакшылар, Айкүлдөр, Асылдардын пээлдерибиз чогуу, ниеттерибиз чогуу, ынтымагыбыз аябай көп болчу да. Азыр акыркы жылдарда ынтымагыбыз кичине ол боюнча ынтымагыбыз жок болуп баратат да. Сиз айтып кетпеңиз, анткени биз чогуу болушубуз керек негизи. Бөлүнгөндөрдү аябай көп төтүп да. Аалы туткучу сөзү бар. Керек болуп атат. Бакай атанын бир сөзү бар да. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү чеп кетет. Бөлүнүп жатат кыргыз деп бөтөн өлкө кеп кетет. Биз бөлүнгөндө аябай көп көбөйдүк. Бул топ, тиги топ, ал топ, бул топ. Жок, негизи ушунун баары билбейм 2025 чоң конференция болуп калса чогулабызбы деп ойлоп атам. Бир элечи, бир эле көчөгө түшпөйбү, аркасы көчөдө иштебей. Бул кандай дейсиз? Бул даже акындар эмес, даже аксакалдарыбыздын ичинде бар ушул. Мен билем, Москвада аксакалдар бар. Өз-өзүнчө жүрүшөт аксакалдар. Теңир толуп менин аталарым бар, чоң жүрүшөт мамлекет. Молчулукта эле турган. Анан пикир келишпейт. Бирок мен сиздердин немеңиздерди, историяңызды мен окуп чыгып, көптөн бери мен сиздер менен катышпадым белем. Билем, сиздер эң биринчи бутакты тигип, бакты тигип кеткен экенсиздер. Мынакей. Эми ошого суу куюлбай атат да мына. Суу куюлуп эле өсүп өнүп атат. Жок, өнүп атат. Жалгыз эле сиздер куюп атасыздар да. Дагы бир кошулма бар да. Вот, например, мына Москва кайрыктары 7 китеп чыгарды. Бул тууралуу биз көп сөздөрдү уктук, адвертический өтө мындай критический баягы сындарды уктук. Да, бирок мен ойлойм, бул жалгыз менин оюм, биз ошол убакта кыйналып турган күндүн көзүн издеп турган балдарга мүмкүнчүлүк бердик. Жол ачты. Да. Ал бүгүн акын болуп кетти, жокпу? Өздөрүнүн немелерин. Ал өзү билет, но биз ошол балдарга баягы кыйналып турган учурда Булактын көзүн ачып бердик, булактын көзүн ачтык, жол көрсөттүк десек. Ой, баягы. Кыргыздын бир сөзү бар да, 9 булак кошулса дарыя болот дейт. Мен сиздерге да бир нерсе айтып кетейин. Өзүм негизи Саха Якутия шаарында 16 жыл кызмат кылып келдим. Ошол жакта иштеп, ошол жактын маданиятты диаспорада иштеп келдим. Ынтымак деген диаспорада. Кыймылдатпай, солкулдатпай 6 райондун кыргыздарын солкулдатпай кармап келдим. Чачыгаткан жокмун. Жалал Абад өзүнчө бөлүнгөн жок, Ош бөлүнгөн жок, Баткен бөлүнгөн жок, Кара Суу бөлүнгөн жок, Нарын бөлүнгөн жок, Чүй бөлүнгөн жок, Кысык көл бөлүнгөн жок. Аякта да ушундай кыргыздар, аякта да ушундай акындар бар, кырга жакында. Чогулуп келдим, болуу үчүн аракет кылдым. Азыр да чогуу, Кудай буйрса. Бирге Москва шаары чоң. Бирок мен сиздин эмгегиңиздерди абдан жакшы билем. Мен сөз багып, сөз байлап жүрөм. Мен Ашыралы Айталиев атамдан сабак алгам. Туган Мавдиевден, Эсти Турсунали, Алы Туткучи, Элмирбек Иманалиев бүт баарынан сабак алгам. Биз азыр ошо да. Кечип калдым. Замираны коюлтат. Сиз беле. Просто сүйлөп алалым, убакыт сүйлөп. Жергиликтөрдө артыңыздар оюңарды кеңири айтып бериңиздер, убактыбыз кеңири, Кудайга шүгүр. Өзү ушундай бир иш-чара болуш керек эле да бизгечи. Себеби биз сүйлөгөнү келдик. Оюбузду айталы, тартынбайлы, пикирибизди айтайлы. Баягы талаштан тактык жаралат деп туруп, балким бир жакшы бир идеяны көтөрүп чыгарбыз, туурабы? Ошол эле ой. Чоң рахмат. Анан ошол Москва кайрыктары боюнча дагы андан ары карай улайлы сөзүбүздү. Ошондо биз гезитке сүрөтүбүз менен 1-ден 2-ден ырыбыз чыгып туруп, астына телефон номерлерибизди жазып коюп чыгарат элек да. Анан ага чейин Мадина Биргеру деп китеп гезит чыгарып жүргөнсүн, гезит чыгып жүргөн Мадинанын дагы, бул кыздын дагы эмгеги аябай чоң. Ошону дагы эстеп жүрүшүбүз керек. Быйыл ооба, быйыл. Баягы бизден чыгып кетип, өзүнчө иштеп атса эле унутуп коюш деген жарабайт. Себеби бардык нерсенин башында, башатында бир адамдар болот да, ушул нерсени көтөрүп,
кеткен, балким турмуш шартына байланыштуу башка жакка кетип калганбы же башка ишке кетип калганбы, ошолорду дагы айтып эстей жүргөнүбүз бул адамдык сапат болот. Анан ошол агай менен китеп чыгара баштадык, чогуу офиске чогулат элек, редакция деп коет элек ал жерде Сухаревский деп барып алып, ушундай бир талашып, тартышып, ырларыбызды окуп, бири-бирибизге карасаң мен мынтип жаздым деп окуп берет элек да. Анан баягы эле мен үйдөн оромо кылып алып барат элем, бозо салып барат элем. Анан адашкан агайлар жыргап ичип багыт агайда ой келип турсаң тез-тез дешип. Обед малына алып барат элем да. Акылбек бар. Акылбек бар эле. Акрам агай. Ооба, Акрам агай само собой да, ал жаныбызда отурган үчүн. Айтал агай бар эле. Эң немеси ошол да, өкүнүчтүүсү. Айтал агайды дагы жоготтук. Арабыз карычылык экен, жашоо өзү ошондой экен да. Арабыз сүйлөй берет экен, жаштар төрөлө берет экен, төрөлүү бар, өлүү бар дегендей. Ошол анан кийин китептерди чыгарып, ушундай бир презентацияларды өткөрүп жүрдүк. Канчалаган адамдардын өздөрүнүн автордук китептери чыкты, альманахтар чыкты. Бул дагы жакшы нерсе. Ошол ынтымагыбыз үзүлбөсүн, бири-бирибизди дайым эстеп жүрөлү деген ойду айткым келген да негизи. Анан мен азыр ушул жерден бир адамга сөз бергим келип атат. Мадинага бир сүйлөтөйүнчү ушул кыздын дагы сөзүн угайынчы. Көптөн бери көрбөй калдым. Танымагандар, таанышыңыздар, журналист кыз, өзү саламатсыздарбы? Мына бүгүнкү ошол эжебиз ошо Замир эженин Москвадагы кече Тажи эженикинде болбосо дагы сиздикине өзгөчө бир ушундай душевный бир той болуп атат. Кечеңиз өзгөчө атат. Куттуктайм эже, чыгармачылык кечеңиз ийгиликтүү боло берсин. Мындан дагы элдин оозунан түшпөгөн сиздин калемиңизден жаралган саптар ырдалып жүрсүн эже. Ошого тилектешмин. Барактадым бир катар эми. Bunun için bарын okumuş gerek, seziş gerek ошону элестетүү керек. Менин кыялым ушундай. Ар бир китепти окусам, ошону сүңгүп кирип кете турган адатым бар. Ушул ырлар 4 сап болобу, 5 сап болобу, бир куплет болобу, же болбосо целый бир поэма болобу, элдин оозунда ушундай бир ырларыңыз дайым ырдалып жүрүшүнө тилектешмин эже. Чоң адамдардан жакшы идеялар жаралат болот да кыскасы. Анан ошол Москва кайрыктары азыр кеңири таралды да. Кудайдын кулагы кубансын, ошол Нур гезитинен башталган иштер, Багыт агайдын шарапаты менен башталган иштер акыры келип ар биринин ушундай китептери, автордук китептери чыкканга жетишти. Жазуучулар союзуна мүчөлүккө өткөндөр жетишти. Иши кылса жаңылыктар көп. Альманахтарга чыгып, альманахтарга чыгып, башка мамлекеттер менен да чыгып. Орустар менен иштеп атабыз, Азербайжан, Турция менен иштешип атабыз. Казакстан менен кече барганда, Өзбекстан, бүт ошолор менен Кыргызстанга кече барганда, ноябрда телефондорун алышып келдим, жакшы сөздөр жүрүп атат, сүйлөшүүлөр. Ошолор менен сүйлөшүп биз ал жакка, алар бизге келсе болот. Анан Кудайдын кулагы кубансын, быйыл 7 адамыбыз жазуучулар союзуна өттү. Бул дагы болсо биздин ийгилигибиз, чоң четирик. Анткени 6 жылдан бери бир адамды дагы өткөрө алган жокпуз. Муну ким бар эже айткандай мактанганы келдик, мактанып деле кое беришибиз керек. Мактана турган нерселер. Себеби 6 жылдан бери биз бир адамды да көрсөтө алган жокпуз. Калбековдун убагында. Мына Капашевич келип, бизге жакшы мүмкүнчүлүк берди. Колдоо иретинде дагы десем болот. Себеби миграцияда жүрөсүздөр, инвесторлар деп бизге жакшы колдоо берди. Бул нерсенин чеги болбосун. Анан мен дагы мактанайынчы, Кара суу кайрыктарын ачып былтыр ачылышын кылып келдим. Азыр ошол жакта 70 адам өтө жакшы иштерди алып барып атат. Өзүбүздүн биринчи Кара суу ынтымагы деп Дилергүү деген аталыштагы сонун китебиз чыкты. Куттуктап койсоңуздар болот.
буюрса мен барышыма 1-2 айдан кийин барайын деп план кылып атам. Ошого Кара суу кайрыктарынын өзүнүн дагы бир китеби чыккан атат. Ошол дилерги китебибизге биздин төрагабыз, Бишкектеги төрагабыз Осмонжан Суракбаев азыр Султан Раев агайыбыздын кеңешчиси. Түрксойдун президенти Султан Раев да азыр. Анын кеңешчиси Осмонжан Суракбаев. Ошол кишинин демөөрчүлүгү астында бизге 100 миңди ушундай таштап берди. Бакыйган 300 бет китебибиз чыкты. Бул эң жакшы самал биз үчүн. Рахмат. Ушундай китептердин чеги болбосун. Китеп бул дагы кайсы бир жерден окуп калдым. Китеп бул Кудайдын экинчи аты деген сөз бар экен. Туура. Себеби китепке жазылып калган нерсе бул биздин артыбыздан калат да. Деги эле Алла Таалам бизди жаратканда, ошол жараткан жан-жануарлардын арасынан эң акыл эстүүсү, эң жакшысы, эң сулуусу, эң көрктүүсү деп туруп адамзатын жаратып койгон да. Анан ар бир адам өзүнүн артынан из калтырат. Ал дагы болсо бала, Ал эми дагы бир адамдардын артынан ушундай чыгармачылыгы, китептери, ырлары калат экен да. Бул биздин экинчи өмүрүбүздүн башталышы деген сөз да. Жөнөкөй эле карапайым адамдар өтүп кетсе, эми баары төрөлгөндөн кийин ойлоп атпайлыбы? Өтүп кетсе, 1 жыл эстейт экен, 2 жыл эстейт экен, тууган уруу бала чакасы. Анан акырындап унутулат, эстегенде эле Куран окуп коет. Биздин артыбыздан мындай китептер калып атат. Алкул Осмоновдун аты эмнеге төөлүп калды? Мына бир кылым өтсө деле. Чыңгыз Айтматовдун аты эмнеге китептерде калып атат? Ошол бир канаттуу чыгармалары чарп эткен чагылгандай саптары менен бүтү эл оозунда калып атат да. Бардыгыбызды ушул жерде отурган, бардыгыбызды ошол бир кылым, 2 кылымдан кийин деле атыбыз аталып, немеден бир оодарылып алышыбызды каалайт элем да. Жаткан жерибизде бир оодарылып. Кандай жакшы. Кандай жакшы бул нерсе. Анан мен ушул жерден бир адамга сөз берейин, Бактыгүл эже келсеңиз, ушул Кара суу координатору, азыркы тил менен айтканда жетекчиси Бактыгүл Сайлы кызына сөз беребиз. Бул эжекебиз дагы чындыгында ооба жөн эле кичине баягы поэзияга кызыккан адам болуп, өзү анча-мынча эми айтыш керек да ачыгын эле. Чиймелеген адам болуп келди, бирок учурда өсүп атат. Күндөн күнгө оңолуп атат десек болот. Жакшы жагына оңолушуп, көбөйүшүп, анан ар бир региондон бир 7-8-10 чакты региондон ушундай кайрыктардын казынасын ачты, элдерди топтоп атат. Бул дагы болсо аракет кылып атат. Иштеген иши жакшы. Мына 2-чи жыл, 3-чү жыл башталды. Кайрадан өзүнүн ордунда иштеп атат. Эми жакшы сөзүңүз. Мына элчи өнөргенчи же болбосо өнөр өлбөйт демекчи. Ушул Москва кайрыктарына, өнөр адамдарына киргениме 3 жыл болуп калыптыр. Мен ушул коомго, Москва кайрыктарына Тазагүл эжекемдин аркасында келдим. Тазагүл эжекем киргизгенде мен ушул коомдон келип бир 5-6 ушул азыркы активисттерди тааныдым. Биринчи эле болуп Жанна Сабаеванын китебинин бет ачарына барып калдым. Көлгө бардык, үйүнө барып ушул көлдүн залкар акын жазуучулары менен чогулуп, алардын Жанна Сабаеванын китебинин бет ачарын өткөрүп келдик. Анан келип эле ушул уланып баштап Самараны таанып калдым. Самаранын ырларын, поэзияларын көрүп алып, абдан таасирлендим. Арасында мына биздин ушунчалык бир жомок легенда деп айтсак Акрам агабыз бар. Акрам аганын ата журтка же болбосо ушул вообще чыгармачылыкка болгон мамилеси өтө күчтүү. Ошондуктан мен булар менен чир алып, булар менен жашап, булар менен бардык темим менен Москва кайрыктары менен кызмат кылып келатам. Ушул учурда биздин мына Москва кайрыктарына Замира кызыбыз да келип калды. Замира кызыбыз келгенде эле өзүн көргөзүп, ушул жаңы эле киргизгенде биздин Алтын шакек проектибиз болуп, Алтын шакекке дагы жакшына катыш берип, өзүнүн үлгүлүү үй бүлө экенин,
үй бүлөсүндө бала чакасына жакшы эне, жарына жакшы аял, китебине дагы ушундай жакшы мамиле кылып, чыгармачылыкка дагы сонун кирип берди. Ошон үчүн мен азыр сөздү немеге бөлбөй, поэзиясынан балалык деген ыры бар экен, ошодон окуп берип койсом. Жытын искеп, жегим келип алыстан, апам жапкан ысык нанды сагынам, жуылып берчү сары майга мычкымай, ысык чайы даяр болчу кайнаган. Куйкалачу күндүн ысык илеби, тал түбүнө жая салып килемди, эркелешип отурчубуз машыркап, мую угуп апам айткан кептерди. Ал кез көрсө эң бактылуу көз ирмем, кайталангыс мезгил экен керемет, санасы жок оюн караак балалык, бул жашоонун кереметтүү кез экен. Бул кыз ушул поэзиянын көптүгүндө дагы бир жакшы ыр жазып кетиптир. Ошол ырын дагы окуп койсом, анткени бул кыздын автордук немеси болуп атат. Кечеси. Сүрөтүң айылдашынчы. Сонда жаңа Көз ирмем деген ыр экен. Гүлүң сунуп, көөнүң буруп калганын, жактырамын көз кырыңды салганын, жээгинен толкуп ташкан деңиздей демиң ысып, туям оттой жанганын, делебемди козгоп жүзүм сылаган, бакчамдагы бак сураган багбаным. Көпкө басман, жымыңдаган жылдыздар, айда күбө, айды минген үр кыздар, күйгүн күбө, жалгыздарак түн күбө, мәжүрүм тал, саамай чачы кундуздай, тоодон аккан шыңгыр булак шылдырап, түн тунжурайт, айда асманда көз кылган, деңиз бети чалкыйт көккө мелжиген, толкун жиреп шарпылдаган теминген, дүк-дүк этип доолубасы жүрөктүн, күүсүн чертеп сүйүү күчү сезилген, бир биз үчүн жаралгандай бүт аалам, эс тандырган балдай таттуу көз ирмем дейт. Анда эмесе биз Москва кайрыктары ушул кызыбыз эң алгачкы китебинде эле Залкар акын жазуучулар келип Токтогул Сатылганов атындагы немесинде болуп өттү, библиотекасында, китепканада. Ал жерге Тазагүл Закирова келди, анан бир топ сынчылар келди. Алар келип ырын сындап, жакшысын жакшы, жаманын жаман деп айтышып неметти. Эми ошондо бул кыз аябай таасирленип мага айтты, биз бул поэзияныга кирип окуш керек экенбиз. Өзү кесиби фармацевт болсо дагы мен окуйм деп туруп, чындап азыр ошол курска кирип окуп атат. Бул деген бунун өзү эле бул поэзияга кылган мамилеси күчтүүлүгү. Ошондуктан Москва кайрыктары Багыт Шериевич менден суранды ушул кызга ушул неме болуш үчүн мыкты калемгерди таап кой деп. Мындан кийин өзүң айтмакчы сен жакшы чыгармаларды сен издеген жакшы чыгармаларды жаратып жүр. Құт болсын медалыңыз. Москва кайрыктары адами клубу мен баалы сыйдырды. Рахмат. Мына. Медалың мыкты калемгер. Құт болсын медалың. Майлы сүттүү болсун. Майлы сүттүү болсун, сыйлыгыңыз дагы көп эл акыны, эл жазуучу деген даражага жетиңиз. Анда дагы сөздү андан ары карай улайлы, Самира эже, келсеңиз, сиз дагы бир жакшы сөзүңүздү айтып берсеңиз, биздин Москва кайрыктарынын активдүү Кутман күнүңүздөр менен. Мен дегеле ошо Москва кайрыктарынын негиздөөчүлөрү жөнүндө дагы өзүм бир жакшы сөзүм айткым келет. Силер аябай азаматсыңар, мен азыр билип атам, Мадина кыздын эмгеги аябай чоң болгон турбайбы? Мадина деген жакшакай көмүскөдө калып калган эле сулуу кызыбыз бар турбайбы? Бул кыз менен биз өткөндө жакшы таанышып, байланышта болгонбуз. Багыт Шериевичти да айтмакмын, аябай ушундай кесиби медик болуп туруп деле ушунча ушул
ыр дүйнөсүндөгү адамдарды чогултуп ошо өзүнүн кесибине эле байланып жүрбөй, анан өздөрүнүн түпкү жанакы таланты бар, мүмкүн бирөө үчүн хоббидир, мүмкүн бирөө үчүн таланттыр, Кудай туаса таланттыр. Ошонун баарын башын бириктирип, анан сиздерди адамдар менен аралашып, сиздер менен калемдеш болуп, жакшы адамдардан үлгү алып, ушул жолго кирип калганыма кубанам. Анан мен лично Замира жөнүндө айткым келет. Ушул Москва кайрыктарында мага аябай жакын болуп калган Замирада эмне себептен десеңер, бул биринчиден таанышкан кезде эле экөөбүздүн тең аты Замира экенибиз таң калыптыр мени. Андан да таң калган нерсе, экөөбүздүн тең Форматцев экенибиз. Окшоштугулар бар экен да. Андан да таң калган нерсе, экөөбүздүн жалаң уулдардын апасы экенибиз. Ушул нерсе да таң калдырат. Анан ушу да мени аябай жакын кылат бул кызга. Анан эми жүрөгүмдө дагы бир ошол Замирага окшошсом экен деген мен пока жете элек тилегим бар. Ошол тилекти Замира өзүнүн ырында бериптир да, мен ошол ырдистерди окуп берейин азыр. Бул Замиранын ыры. Кайненем өзенемдей деген. Бул жерде ошо бир куплеттер бар, мен ошол мечтать эткен нерсе. Кайненем өзенемдей деген нерсеге мен бир аз кошула албай калгандагы, мен ата-энеси өтүп кеткен жигитке турмушка чыккам. Бирок ошонун ичинде бир аябай жүрөгүмө жакын куплет бар. Кайненем деп айткым келбейт апакемде, анткени өз апамдай мээрим берди, билбегенди билгизип насаат айтып, келин эмес өз кызындай боп эстеди. Бала кезден колуңузга келген элем, келген жылым эсимде чыкпайт эстен, бактылуумун, мөмөлүү дарак болдум, кабыл болуп сиз берген бата менен. Мага жаккан куплет эми башталат. Мына эми өзүм болдум кайнене, бирөө эмес 3 суйкайган келинге, кайнененин камырынан демекчи, болсом экен өзүңүздөй өзене. Бул ырдын мага өтө жаккан дагысы, мен Замиранын жолун жолдоп, мен дагы буюрса кайнене болоюн, мен дагы уулдарыма келиндер алайын буюрса. Пока бул алдыдагы мечталар, анан ошол күндөр келгенде арабыз андан да көп толукталып барбыз. Мен менен кошо сүйүнүп отурабыз деген жакшы ниетим бар. Ырдын соңу. Аман болуп, ден соолукта жүрүңүз. Кудай берсин 100 жашка сиз чыгыңыз. Төрүбүздүн көркү болуп балпайып, ырахаттуу болсун ар бир күнүңүз деп кайненесине жазыптыр өз энесине. Замира, мен сага чоң ийгиликтерди каалайм. Буюрса сен мен үчүн да аябай жакшы саптарды даярдаган, мен дагы ошондой болсом экен, мен да кайненемдей жакшы болсом экен, менин кайненем да аябай жакшы адам болгон экен. 12 баланы төрүп, мен ошо 11-сине турмушка чыккам, 7 уул, 5 кыздын энеси болгон экен. Аябай сулуу жакшы аял болгон дейт. И мен дагы ошол сендей кайнене болоюн, келиндер мага айтсын, өз энебиздей деп. Барбы? Ар бир тилекте аткарылсын, ишке ашсын. Анткени аял заты ар бирибиз энебиз, бейшенен таманда деген жакшы сөз бар. Ошол энелердин ак тилеги, апалардын ак үмүтү акталсын, кошолор болсун. Биздин арабызда дагы бир жакшы бир инсан отурат да, өзү ыр жазбайт. Бирок демөөчүбүз болуп жүрөт. Биз кандай иш-чара өткөрсөк да кошо келип, гүлүн көтөрө келип, жакшы сөзүн көтөрө келип, белегин көтөрө келип жүргөн бир жакшы бир инсан бар. Гүйөрман. Гүйөрманы, гүйөрманыбыз бар. Атактуу акындын кошунасы. Бактыгележе, сиз жакшы бир сөз сүйлөп берсеңиз. Мүмкүн жазып жүргөндүрсүз, айтпайбыз. Мен да айтмакчымын. Чынын айтканда, действительно бул жака эң биринчилерден болуп, ошо Жамалдын аркасы менен келип калгам, чынын айтканда. Мен сиздердин баардык ошо иш-чараңарга катышып келип атам.
Анан эми бүгүн азыр эмес убакыт аз экен, азыраак эле сүйлөйлү. Мен Замира менен ошо Алтын Шакекте долбоорунда тааныштым. Ал жактан абдан жакшы өзүңдүн жакшы аялдык, жакшы сапаттарыңды, ошо чыгармачылыкка болгон шыгың бар экенин көргөрдүм. Анан кийин чайга бардык. Ошо чайга барып дагы ошол жерде көп мындай эме болду, ошондо дагы ушунчалык токтоо, жакшы аялдык, жакшы сапаттарыңды көргөдүм. Ошондо мага абдан жаккансың. Анан кийин Бишкекке кетип эми келипсиң. Эмелерден көрүп аттык WhatsApp'тан, что чыгармачылык тил жакта китебин ачылышын баарынан кабардармын. Эмне деп айтмакмын? Бул жакта китебиңди да бир сыйра карап көрдүм. Мен бактылуу энемин деген дагы сап эме ырым бар экен. Анда окуп чыктым. Действительно бактылуу эне болгону, мына бир туугандарың келип, жерде келиниң, уулуң, неберелериң келип, ошо китебин ачылышында сага жакын адамдар келип, мен дагы көптөн бери иш-чараларга келбей аттым эле. Бүгүн ошо сени сыйлаганым үчүн келдим, чынын айтканда. Кичине кээде шарттар болбой калат, ден соолук болбой калат дегендей кээде. Ошол эмне каалайм, Замира, сага эң биринчиден ден соолук каалайм. Үй бүлөңдө, жолдошуң менен түбөлүккө бактылуу, дөөлөттүү карлыкты каалайм. Келин уулдар бар экен, ушулардын чайын ичип, жашнакай ийгиликтер жарата беришиңди каалайм. Анан мен Москва кайрыктарында болсо, жакында Кудай буйрса, ошо 15 жылдыгыңар өзгөрүү кат болуп, ошо мен дагы айткым келет, ошо Багыт Бапановдун эмгеги абдан көп. Анан карап отурсак, бул кыздардын дагы эмгеги көп экен. Чынын айтканда, ар бириңердин өзүңөрчө бир уникалдуу салымыңар бар да. Мен баягы сыртыңардан дем айткандай күйөрман катары өзүмдүн оюмду айткым келет. Себеби адам болгондон кийин иш-чараларда барып жүргөндөн кийин ар кимдин өзүнүн ар кандай тармакта иштесе дагы өзүнүн көөдөнүнөн, көңүлүнөн табылган ырлары бар экенин билем да. Анан эми чындыгында ушу абдан жакшы иштер көп болуп атат. Жакындан бери ушу кыздар 2 жылдын ичинде канча деген китептердин ачылышы, канча деген мероприятие, презентациялар ушундай болуп атат, өтүп атат. Мен абдан кубанычтамын. Дагы эле болсо ушундай иштерди иштей бергиле. Бул жерде чынын айтканда Бактыгүл Чайлы кызынын дагы 2 жылдык эмгегиң зор. Бактыгүл ар бир адамга келесиңби, кел атасыңбы деп. Бүгүн Бактыгүл болбогондо балким келбей калмакмынбы. Самарага да рахмат, ушу көчө официально эме жөнөтүпсүң. Чынын айтканда Жамал ушунчалык сенин эмгегиң өтө чоң. Негизи эле миграция бөлүмүндө дагы акындык эмеде кайрыктарда дагы эмгегиң чоң. Ушундай талыкпастан эмгектин артында үзүрлүү эмгектериңер, үзүрлүү ушундай сыйлыктарыңар бар. Бүгүнкү алган ушул эмең төшпөгүң кут болсун. Дайыма ушу ден соолукта болуп, Москвада жүрсөңөр дагы, Бишкекте жүрсөк да Кудай буйрса мына жакын экенбиз. Замир экөөбүз кошунада экенбиз, Кудай буйрса катышып дегендей чай ичип, ошол жака барганда уялбастан жолуккан, сыйлашып жолуккан адамдардан болобуз. Кээ бирөө бар ушунчалык аңды ичет дагы кайра өзүңө эме кылат да, бычак сая. Ага караганда уялбай жолугуп, жаркылдап жана Кыргызстанда болобу, мейли Ошто болобуз, мейли Көлдө болобузбу, Чүйдө болобузбу, эме кылабыз. Жолукканда амандашып сыйлашкан адамдар бололу. Мына бул жигит айтып атат, Якутияда мен болгонмун деп, сиз айттыңыз. Мен да ошол жерде 25 жыл ушул аялдар комитетинде иштегем. Балким сиз ынтымактоодо ынтымак кийин курулган да. Бул Манас диаспорасынан кийин да. Мен өзүм ойлойм да, ушул тагдыр буйруп ушул жерге алып келип сиздерге кошуп койду да. Мен ушу мына Тазагүл, ушунчалык Тазагүлдү мына Акрамовну абдан сыйлайм. Аларды көргөндө бай өтүп кеткен байке да абдан жакшы эле. Төрдүн көркү болуп, мындай жүрө берсе болмок, конечно. Түрүшүлүктө мына бир гана ушу сый, урмат эсте калат экен да. Анан кийин действительно китеп. Бул китепти коюп койсоң, балдар окуйт, неберебиз окуйт дегендей, ушундай мен дагы ойлойм, ушунчалык жакшы ийгиликтериңер болуп атат. Абдан кубанычтамын. Мындан кийин дагы ушу чыгармачылыкта ушунчалык ийгиликтериңерди көрүп биз да сүйүнө берели. Анан кийин аманчылык болсун негизи. Кыздарыма күйөрмандар жөнүндө мүмкүнбү? Эме мына биз билебиз, биздин көп төкмө акындарыбыз, например, Токтогул атабыз, Барпы,
Например, Токтогулду Токтогул кылып чыгармасын бизге жетишкен бул Жомарт Бөкөнбаев болгон. Анын чыгармачылыгына күйөрман болгон. Элден өзүнөн жыйып ошону бизге жетишкен. Камбыралы бул, например, Барпа акынды бардык чыгармаларын жыйнап элге алып келген ошол эме болгон. Мына эртеден бери Багыт Шерифовичтин эмгегин айтып атабыз, өзү чыгарма жазбаса дагы ал киши күйөрман, ал калкына күйөрман. Ошолордун ичинде именно жазган бизге күйөрман. Ошол кишинин эмеси менен, демилгеси менен ушул иш башталып, мына биздин башыбыз биригип отурат. Мына Бактыгүлгө окшогон күйөрмандарыбыз бар экен, келип ырыбыз тууп атат. Биз ким үчүн жазабыз? Биз күйөрмандарыбыз үчүн жазабыз. А күйөрмандарыбыз биздин ушу сакталып калышыбыз, биздин китебиз элге таралышы, ушуга окшогон эмелерге аракет кылат. Ушундай аракеттер менен элек. Так что алардын дагы үй бүлөсүнө, өздөрүнө ден соолук, тынччылык тилеген тилектерине жетсин. Рахмат. Жакшы сөздөр айтылып атат. Баягы акындар, жазуучулар, төкмөлөр келсе, жолукса, күн кечкирип таң атат дегендей болуп атат. Убакыт учкан куштай болуп тез эле өтүп кетип атат. Бирок биздин сөзүбүз түгөнбөсө керек да, 2-3 саат отурса керек. Арабызда жакшы бир Тартмакай кызыбыз отурат. Гүлниза Эргешова деп. Бул кыз жөнүндө да кичине азын-аулак деп айтып өтөйүн. Аялдар поэзиясында өз ордун акырындык менен таап келаткан кыздарыбыздын бири десем, бири деп туруп чоң ишеним артсам жаңылышпасам керек. Анткени Гүлнизага ишенемин. Мен ишенимимди, менин үмүтүмдү актайт деген үмүттөмүн да. Анан Гүлниза өзүнүн баягы жаш балалуу экендигине карабай, анча-мынча келип, жакшы эле катышып атат. Эми дагы туура түшүнүш керек. Үй бүлө биринчи орунда барды кыз үчүн. Бул дагы балдары эртең эле чоңоюп калса бизге окшоп астейдил чыгармачылыкка баш өтү менен киришип кетет деген үмүттөбүз. Гүлниза жакшы бир сөздөрүңдү айтып, эжеге карата анан ойлоруңду айтып, өрүңөн окуп берсең. Биринчиден азыркы ушул майрамдын өнөкөрү Замирежке майрамыңыз кут болсун, китебиңиз кут болсун, дагы далай китептерди чыгарып, сонурлар жазып, өзүнүн окурмандарын таба берсин. Азыр сонун бир майып болуп атабы, мындай бир сонун бир мен мындай бир жылуулук сезип атам да бул жерденчи. Көптөн бери жолукпай калганкабы, сиздерди сагынганкабы, мындай бир өзүнчө муюу эле угуп отурам, дагы эле угуп отургум келип атат. Өзү ушинтип чогулуп турсак жакшы экен, Башка учурда жанагы музыка менен, ызычуу менен эле кетебиз го, көптөн мындай. Азыр мындай бир сонун бир маектешүү болгондой, мындай жан дүйнөңүздөрдү ачып сонун сүйлөп атасыздар да. Келгениме кубанычтамын, сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Замиреже сиз менен таанышканыма да абдан кубанычтамын. Ырларыңыз сонун экен, кайтан бери китебиңизди барактап отурам. Буюрса үйгө алып барып да жакшылап окуйбуз. Анан сизге сиздин майрамыңызды куттап, өзүмдүн калем менен жазган ырларды окуп кой деп атышат, окуп коеюн, кабыл алып. Көбүнесе аялдар отурабыз го, аял заттар. Ошого өзүмдүн аялымын деген окуп берейин. Аялмында кээде эле толуп чыгам, акыл аз адамдай болуп чыгам. Ачууланып, сүйлөнүп, күйрөнүп, үйдүн баарын тазалап коюп тынам. Аялмында кээде эле жашып кетем. Көз жашымды көл кылып ташып кетем. Өзүм сүйлөп, кайра өзүм таарынам да өрт чыгарып өчөдөй шашып кетем. Аялмында кийингим келип кетет, ашыкча эле сүйүлгүм келип кетет. Көңүл буру көп эле талап кылып, көөдөн мөңүлгүм келип кетет. Аялмында кайра эле балкып кетем, күндөй болуп ачылып жаркып кетем. Ара жолго калтырбай не болбосун, арабасын турмуштун тартып кетем. Аялмында.
Жаштарыңыздагы жолу бар болуңуздар, аман болуңуздар. Булбай сенин өзүңдүн окшош кеткен. Сулар менен дагы бир Жукта окуп. Дагы бир шиңгил. Тымшанып Сенин калды. соонун адамсың деген ырмак берейин. Сен соонун адамсың кабагы түйүлбөгөн, кайраты бүлүнбөгөн, кандайдыр майда сөзгө кайрылып үңүлбөгөн, катуу да күйүнбөгөн, катуу да сүйүнбөгөн, канча азап берсем деле кайгырып түңүлбөгөн, кантип айтанан баарын кайтарбайм сүйүүм менен. Сен соонун адамсың көл сындуу чайкалбаган, көп элге байкалбаган, көзүмдөн карап билип көйгөйүм айта албаган, көк жанды башталбаган, көшөрүп башкарбаган, көбүргөн таарынчыңда көөдөндө сакталбаган, көңүлдүм көтөрдүң чын, көбүнө бакталбаган. Сен соонун адамсың кемсинтип кейбеген, кээ кылып жерибеген, келечек кура турчу кең пейил дери менен, кекетпес кеби менен, кеңири эби менен, кежирлик жагың да бар, кез-кезде чени менен. Келбеттүүм кантип анан кем болом сени менен. Сен соонун адамсың Бизде жаштардын дүүртү күчтүү да. Буларга атайын дүүрт деген группачымен болгон да. Жалаң жаштар бир 15-20 чакты жаштар бар. Бардыгы баягы таскагы баягы күлүктүү тулпар болот. Таптаса күлүк болот, атарыгын деген жакшы сөз бар го. Керек да. Анан, конечно, жалкоолугу бар бираз. Себеби турмуш болот дегендей бала чака менен, тиргилик менен ууралып калышат, бирок таптаса өздөрү аракет, астейдил аракет кылса, булардан жакшы нерселер чыгат деген үмүттөмүн. Анан бир тууган деген табылбайт баягы ата-эне өрмөк мурас деген сөз бар. Ата-энебиз дагы күнү келгенде бизди таштап кете берет Бирок бир тууганды бизге эч ким тап бербейт да. Себеби ата-энебиз калып калат. Бала көрө турган убактан өтүп калат. Ошон үчүн кандай жерде жүрсөк дагы бир тууган биз үчүн ыйык экен да. Баланы деле биз өзүбүз таап экенбиз. Өмүрлүк жолдошту деле өзүбүз таап экенбиз да. Бирок бир тууганды табыш кыйын экен. Мен азыр ушул бир тууган Замира эже, бир тууган иңисине жакшы сөз берейинчи. Каалап тилегиңизди айтыңыз. Тартып атсаңыз керек, бирок да жүрөгүңүздө бир тууганга деген бир сезим бар да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кездерде кубанычтамын. Сен тынчалык нерсе бар экен билбепмин. Иштерде ийгилик, дагы жакшы нерселер жасап келген ишеничтемин. Баарыңар ишке ийгилик. Туугандын ушул жаныңызда жүргөнүнүн өзү эле чоң сыймак. Анан биздин атыңыздан кала турган, өмүрүбүздү улай турган, атыңызды чыгара турган бала да. Бала деп жашайбыз бардыгыбыз, Угуна дагы сөз берелби? Биринчи угу экен. Мындай жактан айтасың. Жок, ошол жактан. Мен баласын кучактап алчу. Ошол саламатсыңарбы, Азамат. Айтып кетким келет, ошол мамамдын ушундай чынымдар бар экенин тиги кичинекей кезде эле билчүмүн, кагаздарга жазып эле, калдын үстүнө коюп коюп, мындай жаздым деп. Илгертен бери кичинекей жаш кезден бери мен көп жылдан бери Москвада мындай китеп чыгарып өтөйүн дегенде серьезно кабыл алып турмун. Китеп
азыр отуруп угуп окугам немелердин булардын көптөлө мындай маани берилбеген жумушка байланыштуу азыр отуруп сөздү угуп сөздү көрүп действительно таң калып атам мага ушундай аябай кубанычтамын сени кубанам өзүм деле ушул ойлор бар болчу ушул дүйнөгө эмне из калтырып кетсе болот балдардан башка деп же китеп же сүрөт ошол аябай кийин чыгармачылык аябай чоң нерсе деп ойлойм ошону куттуктайм чындыгында буюрса может бизге дагы ушундай берилип калар обязательно ушундай берилип калар сизге деле убакыт менен мен бүгүн булар случайно эле болуп калды да мен мындай эле китеп ала келгем эми тааныштарга берейин деп эле азыраак эле баягы жүк көп болуп кетет го эмнеден самолеттон анан азыраак эле китеп салып алгам деп айтып атпайбы бүгүн китептерин көрүп анан мага эмне болот дейт анан ушундай болот десем анан ой мен өткөрбөй беле деп атсам анан Самара эле ушинтип уюштуруп эле өтүп атат деп атып элечи деп аттым да буга айтып атпайбы мага ушунча китеп көтөрүп келиптир сиз өткөрөм деп эле келипсиз деп Самара чоң рахмат жибердик чакыруу келди мага мен эме өзүм Курскийге кетип аткам командировка ошого барбай эмчек иштейм бул эчедин сүйлөштүм баягы таж эженин презентациясы болду го жакында эле анан ошондо сүйлөштүм канча күнгө келдиңиз качан келип качан кетесиз дедим да десем 10 күнү кайра кетем дейт анда сразу немени карадык календарда 19-уна базар күнгүгө коюлуп калыптыр кулонбайга айтып эртең бара алар ага дагы анан давайте немеге эле 8-ине коелу 9-уна коюлуп калыптыр бош эмес экен деп даяр эмесмин дейт даяр болбогудай эмне төй соесузбу дедим же жылкы соесузбу давай неметип уюштуралы өткөрүп жиберели Кыргызстанда өткөздү жакшы өттү айылга барып кара сууга барып дагы өткөзүп келдиңиз мектепте атасынын иштеген мектебинде өзү окуган мектепте чындыгында мен кичине сүйлөп коеюн анткени жеңил болуп анан мындай сөздү бузбай турсаңар жакшы болот эле ар бириңерге сөз берип атамын ошунча Кыргызстанда өткөнүнө аябай сүйүндүк себеби мектепке ар бирибиз барып өткөрүшүбүз керек экен да негизичи биз эми эмнеге жазабыз ошол туугандарыбыз жердештерибиз мектептеги окуучулар билсин деп жазабыз да эми Замира эженин мындан аркы дагы чыгармачылыктарына ийгиликтерди каалайбыз баягы жакшы бир сөз бар эмеспи жараткандын бир күнү бар жарым жылга бергисиз деп бүгүнкү күндөн жарым жылдык энергия алдыңыздар жан дүйнөңүздөрдү байыттыңыздар деген ишеничтерим толугу менен анан баарыбызга ушул миграцияда жүрөт экенбиз эсендик амандык ден соолук анан үйүбүзгө өзүбүздүн бутубуз менен басып кетип насип эткен болсун ылайым жүзүбүздөн ар дайым күлкү кетпесин сыйлашуу кетпесин каерде болсок дагы сиздешип сыйлашкан сырдашкан жакшы бир туугандардан бололу.